Керес. Айылдын чок ортосундагы чоң үйдүн короосунда боз үй тигилип турат. Анын жанында топтошуп турган адамдар эшиктен бирөө кирген сайын өкүрүп ыйлап калышат. Эч ким жокто жөн эле отуруп, бирөө келгенде эле тура калып, ыйлай баштаган чоң эле кишилердин кылыгына акылы жетпей, кино көргөнсүп тамаша кылып жаш балдар ойноп жүрүшөт. Боз үйдүн ичинде 80-дин кырына барганда, бул дүйнө менен кош айтышкан жакшылык аксакалдын сөөгү жатат. Аты затына жарашкан абышка, жараткандын берген өмүрүн жашап, бүгүн жылдыз толгондо үзүлгөн. Кой оозунан чөп албаган момун адам болчу абышка. Бирок бири кем дүйнө деген ушу экен го чиркин. Өз канынан жаралган балдарынан жакшылык көрө албады. Атасы коңуз атпагандын баласы доңуз атат болуп, балдары баары жогорку билимдүү болуп, шаарда иштеп калышты. Балдарынан баар таппаган абышканы кемпири кайтыш болгон соң жалгыз кызы кармалап жүрдү. Чыккан кыз чийден тышкары дегендей, кийинки күндөрү алда жакшы каралаша албай, абышка өз арбайын өзү согуп калган болчу. Эми болсо минтип, тирүүсүндө жатпаган жибек төшөктөсүн алып, өмүрүндө жамынбаган баркыт менен жабылып, мемиреп жатат. Атанын жүрөгү согуп турганда, бир басып койбогон балдары колдоруна таяк кармап, «Эсил кайран атам о, эми кайдан көрөйүн?» деп ыйлап турушат. Убагында «Ой алжыган атаңа барып эмне кыласың?» деп кадам шилтетпеген орус мөнөз келиндер «Бедный абышка, сиз жок, что будем делать?» деп көз жаш кылымыш болуп отурат. Баарынан да кызыгы жана эртең менен болду. Байкуш атаны сууга алчу адам жок. Же айылдын молдосу келбей, же өлүккө кирчүү сакалдуу бирөө табылбай жатса, мындайда маданияттуу көрүнгөн балдар маданият дегенди ары жыйыштырып коюп, атадан калган жалгыз үй менен кара уйду талашып кирбеспи? Катуу кыйкыруу менен башталган жаңжал сөгүшүүгө жетип, андан ары жакалашууга өткөндө «Кокуй эл көрөт» деп араң токтотушту. Жакшыдан жаман чыгат болуп, жакшы атанын балдарынын ушундай абалга жеткени тууган уруктун баарын сыздатты. Азырда эл жогунан пайдаланып, чукчуңдаша баштаган бир туугандардын урушу кайсы жерге жетет эле ким билет. Кудай жалгап бир топ адам келип калды да, азыр эле бири-бирин чаап жиберүү үчүн пайдаланып жаткан таяктарын таянып, ыйлай баштоого аргасыз болушту. Ый бүтүп, ызычуу бир аз аздаган соң, өзүн айыл өкмөтүнүн башчысымын деп тааныштырган, курсак салган адам алдыга чыгып, жанына кошо келген 3-4 аксакалды айыл имамын чакырып алды да, көз айнегин тагынып, жөнтөгүнөн бир барак кагазды алып чыгып, акырын сөзүн баштады. «Урматтуу туугандар», деди ал, адатынча жөтөлүп алып. «Мен бул жерге биринчиден сиздерге көңүл айтуу үчүн келдим. Атаңардын арты кайрылуу болсун», деп бир аз турду да, аксакалдын өмүрү түгөнүп, анан кайтыш болгонун билбейт окшойт. Калган өмүрүн балдарына жана неберелерине берсин, деп кошумчалап койду. Анан маңдайынан сызыла чыккан терин сүртүп алып, сөзүн улады. «Атаңар кайтыш болоордон 1 ай мурун мага мобул турган аксакалдардын алдында ушул кагазды берген болчу. Кагазды берип, качан мен кайтыш болгонумда, балдарымдын баары келген кезде элдин алдында ушул катты окуп бер. Анан мында жазылгандардын баарын аткарууга жардам бер», деп кайрылган. Аксакалдардын ошол керезин аткарып, «Силерге бул катты окуп берейин», деп кагазды ачып окуй баштады. «Кагылайын эл журт, менин сүйүктүү балдарым. Бул катты укканыңарда, картайган абышканын алжыган сөзү катары эмес, ичер суусу, көрөр күнү түгөнүп бараткан атанын акыркы керези катары кабыл кылгыла. Балдарым, силерди бутуна тургузуп, адам кылайын деп, бүтүндөй жаштыгымды, ден соолугумду арнадым. Кудайга шүгүр, баарыңар өзүңөр менен өзүңөр болдуңар. Силер үчүн жасаган эмгегимди эстеп, бир жолу кабар алып койбосоңор да, силерге ыраазымын. Силерди сагынып көргүм келгенде, бала күндөрүңөрдөгү кийген кийимиңерди жуттап, шеримди жазам. Кичинекей кезиңердеги «Ата, биз чоңойгондо апам экөөңөрдү багабыз» деп былдыраган тилиңерди эстеген сайын көзүмдөн жаш кылгырат. Кээде чакырган жерден ала келген этти
Бала кезиңердегидей эле силерге деп катып койгум келет. Бирок силердин келбесиңерди эстегенде айласыз гана өзүм жемеш болом. Жай болуп күн ысыган сайын шаар жерде ысыкта кыйналды го деп силерди ойлойм. Кыш кирип күн сууган сайын печке коюп меш жакчу эмес эле. Балдар үшүп калдыбы деп көңүлүм тынчыбайт. Силерди күндүз оюмдан, түндөсү түшүмдөн алыстата албай жүрүп оорукчан болуп калдым. Эми менин канчалык өмүрүм калды бир Кудайга гана белгилүү. Төрүмдөн көрүм жакын болуп турат. Мен көз жумганда келериңерди билем. Мен үчүн келбесеңер да, менден калган болоор болбос дүнүйөнү алуу үчүн келесиңер. Ошондо жок нерсени талашып, эл журттун алдында уят болбосун деп ушул кереезди жаздым. Мен үчүн баарыңар бирдейсиңер. Бириң алсаң, экинчиң ага душман болуп, туугандыктан алыстайсыңар. Ансыз да ортоңордо ынтымак жок экенин билем. Тирүү кезимде силерди жакшы мамиле менен жашоого үйрөтө албадым эле. Эми өлгөндө да силерди тытыштырып таштап кетким келбеди. Ошон үчүн силерди талаштырып, бири-бириңе душман болуп калууңарга себеп боло турган бул үйдү мечит салып алуу үчүн айыл өкмөтүнө өткөрүп бердим. Аны кайра талашууга намысыңар жол бербестир. Мен аркы дүйнөм үчүн эч кандай жаратылуу кам көрбөдүм. Жараткандын алдына барганда ушул ишимдин бир аз болсо да пайдасы тиер деп үмүт кылам. Уйду баары бир карашыма соесуңар. Анын музоосу менен тоокторду кызымдын балдарына берем деп койгом. Алар келип алып кетсин. Майда чүйдө буюмдарды колдонбосоңор да бөлүп алгыла. Аны көргөндө мени эстеп бата кылып турарсыңар. Эл сыяктуу 3 күн сактабай дароо жашыргыла. Куру намыска берилип, ашыкча чыгым кылбагыла. Баарын молда айткандай жасагыла. Атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн деген айылдагылар менен мамилеңерди үзбөгүлө. Балдарыңарды жакшы тарбиялагыла. Картайып ал күчтөн тайган кезиңерде карабай таштап кетпесин. Аялыңардын сөзүн уккула. Бирок айткандарынын баарын аткара бербегиле. Аялынын тилинен чыга албаган эркек эч кандай жакшылыкка жетпейт. Акырында айтаарым, ар дайым ынтымактуу болгула. Кантсе да бир ата, бир эненин балдарысыңар. Силерди сагынып, бир көрүүгө зар болгон атаңар. Катты окуп бүткөн айыл өкмөтүнүн башчысы бир оор жумуштан кутулгансып, үшкүрүнүп отуруп калды. Босого катар тизилип турган бир туугандар өздөрүнүн кемчиликтерине өкүнгөндүктөнбү, же бир аз болсо да акча болуп калат эле деп үмүт кылып турган үйдөн айрылып калышканынанбы, же эл алдында катуу уят болуп калгандыгынанбы, айтор мурдагыдай жалган эмес, чындап эле көздөрүнө жаш айланып ыйлап турушту. Жакшылык абышканын кайтыш болгонуна анчалык кайгырбаган эл анын калтырган кереезин уккан соң катуу кайгырып, кайран жакшылык, тирүүсүндө да бирөөгө жамандык кылчу эмес, эми минтип өлгөндө да жакшылыгын жасап кетиптир, деп күбүр-шүбүр кылып кетип жатышты. Мээнетке жараша дөөлөт. Падыша 3 вазирин чакырып, Ак сарайдын бакчасынан ар бири бирден баштыкты жер жемиштерге толтуруп келүүсүн буйрук кылды. Баштыгыңар канча чоң болсо ошончо жакшы. Анан да баштыкты эмне менен толтурганыңарды бири-бириңерге көрсөтпөгүлө, деп кошумчалады. Падышанын бул жоругун вазирлер ар кимиси ар кандай түшүндү. Биринчи вазир кандай болсо да падышаны ыраазы кылууну көздөп, бакчадагы эң жакшы, таза жемиштерди жыйнай баштады. Экинчи вазир биздин чогулткан жемиштерибизге падыша муктаж эмес, эмнеси болсо да баштыкты толтурсам болду, деп ойлоп, жемиштерди жакшы жаманына карабастан колуна киргенин баштыкка сала баштады. Үчүнчү вазир болсо, бул падышанын эриккенден ойлоп тапкан оюну го, баштыкты эмне менен толтурсам да эсеп, деп
баштыгын чөп чар менен толтурууга киришти. Ошентип толгон баштыктарын көтөргөн вазирлер падышанын алдына жөнөштү. Падыша болсо алардын баштыгына көңүл да бурган жок. Болгону жан-жүйкөрлөрүнө 3 вазирди баштыгы менен бирге өз-өзүнчө зынданга салып, 3 айга чейин тамак аш бербегиле деп буйруду. Биринчи вазир чогулткан жемиштерин жеп 3 айды кыйналбастан өткөрдү. Экинчи вазир жарым-жартылай чогулткан жемиштерин жеп, араң жан болуп зындандан чыкты. Үчүнчү вазир болсо арадан 1 ай өтпөй зындандан жан таслим болду. Анткени ал чөп-чардан башка эч нерсе чогулткан эмес беле. Урматтуу көрөрман, ар бир адам бул дүйнө бакчасында өзүнө азык топтойт. Бирөө жакшы амалдар менен амал дептерин толтурса, экинчиси жакшы жана жаман амалдар менен толтурат. Үчүнчүсү болсо жаман амалдарды гана топтоп алат. Качан гана ааламдардын падышасы кабыр аттуу зынданга ар бир адамды өз-өзүнчө киргизгенде, жакшы амал кылгандар да, жаман амал кылгандар да амалына жараша кабыр жашоосун башынан өткөрүшөт. Андыктан ар бир адам акырет сапары үчүн азыгын камдоого шашылалы. Балыкчынын кызы. Балыкчынын 3 кызы бар эле. Булардын ичинен эң кенжеси өзгөчө акылдуу болуп өстү. Күн сайын балыкчы балык уулоого бир кызын ээрчите барат. Атасы алган балыктарды кызы себетке салып, кечинде көтөрүп келишчү. Бир күнү кечки тамак үстүндө атасы кыздарына адаттагыдай кызыктуу окуяларды айтып олтуруп: "Кыздарым, балыкчынын торуна Аллахты эстебеген балыктар гана илинип калаарын билесиңерби?" деп калды. "Балыктар да Аллахты эстешеби?" деп сурады улуу кызы таңдана. "Ооба, балыктар гана эмес, баардык макулуктар Аллахты эстеп, жараткандыгы үчүн ага шүгүр кылып турушат. Бирок биз аларды укпайбыз го?" Ортончу кызы кызыга суроо сурады. "Жаны барлардын өзүнө жараша тили болот. Алардын сүйлөгөнүн адам баласы түшүнө албайт", деди атасы жылмайып. Эки кызы атасынын айтканын талкуулап, өзүнчө кыжы-бужу боло баштады. Кенже кызы терең ойго чөмүлүп, сөзгө аралашпай тим калды. Эртеси кенже кызына деңиз жээгине баруу кезеги туура келип, атасы менен чогуу барды. Адаттагыдай эле атасы деңиз толкундарын аралай барып, торун таштап, балык ала баштады. Алган балыктарын кызы чогултуп жүрдү. Качан күн төбөдөн кайтканда, атасы суудан чыгып, торун жайып, кызына себетин көтөрүүгө жардам бергени келген ата себетти карап нес боло түштү. Себет бош бойдон туруптур. "Балыктар кайда?" деди атасы таң калганын жашыра албай. "Ата, сиз Аллахты эстебеген балыктар гана торго илинет деп айтпадыңызбы? А мен болсо Аллахты эстебеген балыктарды үйгө алып барып жегенди каалабайм", деди камырабай. "Мен аларды кайра сууга ыргытып жибердим." Өз сөзүнөн кармалган атасы ачуусу келгенине карабастан, кызына ашыкча сөз айта албай, торун сүйрөп үйгө жөнөдү. Бул күнү үй бүлө жегенге тамагы жок ачка калды. Дал ошол учурда аймактын акими элдин абалы менен таанышып жүргөн. Балыкчынын үйүнө келип, алардын жегенге тамагы жоголтурганын көрүп, бир чыны суу болсо да берүүсүн суранды. Кенже кызы акимге бир чыны суу сунду эле, ал аны канганча жутту. Анан чыныга 100 күмүш тыйын салып, "Бул суунун акысы, каалаган муктаждыгыңарга жумшагыла", деп чыгып кетти. Ал чыгып кеткенден кийин үй ичи кубанычка толду. "Мына бүгүнкү балыктын ордуна могул тыйындар келди", деди атасы кубанып. Кыздары да өзүнчө кубанып жыргап жатышты. Бир гана кенже кызы көз жашын агызып ыйлап жаткан. Аны эч ким деле байкаган эмес экен. Бир кезде атасы байкай калып: "Сага эмне болду? Эмне үчүн ыйлап жатасың? Биз балыктан да баалуу нерсени албадыкпы?" деп таңыркай сурады. "Ооба атаке, бизге Аллахтын бир кулу жакшы көз менен карап ыраазы болду. Биз ага ушунчалык кубандык. А эгер Аллах өзү карап,
Өзү ыраазы болсо кубанычыбыз кандай болмок? Мен ушуну ойлоп ыйлап жатам, деди. Кызынын акылдуу сөзүнө уюлган ата күмүш тыйындарга сүйүнгөндөн да катуу сүйүнүп, кызынын көкүлүнөн сылады. Биздин үйгө жаратуучуну эстетип турган сендей кызды берген Аллага шүгүрлөр болсун. Ырыскы. Кудайдын бергенине толук каниет кылып, жокко чөкпөй, барга көппөй жашоосун өткөргөн бир момун пенде бар эле. Ал кожоюнунун кызматын так аткарып, жумуштан түк кечикчемес. Күндөрдүн биринде ал жумушка абдан кечигип келди. Кожоюн ага эч нерсе деп айткан жок. Башка иш менен аларды болуп калды окшойт, деген ой менен анын күнүмдүк маянасына 1 теңге кошуп койду. Бирок кызматчы буга эч кандай маани берген жок. Эмне үчүн маянам көбөйдү деп бир ооз сурап койбогон кызматчысына кожоюн да ичинен тынып кала берди. Арадан бир канча күн өткөндө кызматчы дагы жумушуна кечигип келди. Анын себебин суроого кожоюн даабады. Болгону кечиккени үчүн күнүмдүк маянасын 1 теңге азайтып койду. Кызматчы буга да маани берген жок. Эмгек акысын эмне үчүн азайткандыгы тууралуу сурайт го деп күткөн кожоюн бул жолу да жоопсуз калды. Акыры кызматчыны өзүнө чакырып, кыжаалат болгон суроосун узатты. Биринчи жолу кечигип келгениңде маянаңды көбөйтүп койдум, ага ыраазычылык айтпадың. Экинчи жолу кечиккениңде маянаңды кайра азайттым, ага нааразычылыгыңды да билдирбедиң. Жок дегенде бир ооз сөз айтып койсоң боло. Кызматчы башын ийип, жылуу жылмайды. Кожоюн, алгач кечиккенимде Кудай берип, аялым төрөдө эле. Ошого аларды болуп кечигип калдым. А сиз кошкон 1 теңгени ошол ымыркайга Кудайдын берген ырыскысы экен деп эстедим. Экинчи жолу кечиккенимде Кудайдын каалоосу экен, картайган энем дүйнө салып кетип, ошого аларды болуп кечигип калдым. А сиз кемитип калган 1 теңгени энемдин өзү менен ала кеткен ырыскысы го деп түшүндүм.